Мен айтайын деген маселем бұл Кадамжайдагы сурмундай комбинат боюнча. Бұл сурмундай комбинатты 2005 жылы чет элдик инвесторлар сатып алып, ошол жылы түзүлгөн келишимди бүгүнкүгө чейин аткарбай келет. Анысы аз келгенси быйылкы жылдын эсебинен 1 килограммдагы сурма өндүрүлүп өптүр. Экинчиси, алардын бүгүнкү күндөгү карызы соцфонд боюнча 27 миллион, салык боюнча 35 миллион, электр энергияга болгон карызы 35 миллион. Ал эми ушул жылдын март айында кен калдыктарын кайра иштетүү боюнча уруксат берилиптир. Мындай буйрукка өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Эмне үчүн ушунчалык карызы бар мекемеге бүгүнкү күндө ушундай буйруктарды чыгарып атат? Мына биздин айыл өкмөткө барсаңыз, айыл өкмөттөн справка алыш үчүн биздин жарандарыбыз соцфонддон карызы болсо, электр энергиядан карызы болсо, салыктан карызы болсо, айыл өкмөт дагы справка бербейт ошо жараныбызга. Биз эмне үчүн мындай подход кылышыбыз керек, Ашырбек Мойдонович? Же чет элдик инвесторлорго биздин мыйзамдар иштебейби аларга? Мында 100 миллионго жакын карызы бар экен, 2005 жылдан бери төлөбөй келе жатат. Анда келишимдерди кайра биздин мүлк фондубуз бар, мамлекеттик мүлк фонд. Кайра карап чыгыш керек. Мен өткөндө да айтканмын, өткөндө тапшырма бергенмин. Бул боюнча эч кандай жумуш аткарылган жок. Карап чыгып, келишимдер аткарылбай турган болсо, кайра сурмундай комбинатты алып койгонго толук мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн мындай иштерди аткарбайбыз биздин өкмөт? Тескерисинче аларга ушул иштегенге биз шарт түзүп бергенге алек болобуз. Ошондуктан өткөндө энергия холдингти ушул жерге келгенде мен суроо бердим эле. Биздин кыргыздын жарандары 200 сом, 300 сом электр энергиядан карыз болуп калса, светini өчүрүп коюп атасыңар. Ал эми мына 35 миллион карызы бар экен, энергия холдинг бир да маселе көтөрүлбөйт, аны өндүрбөйт. Жүрөт мынакей. Буну кандай түшүнсөк болот?